урматтуу достор, саламатсыздарбы? Мен кече жакында Эрнис Кыязов агабыздын 5 каналда көрсөтүлгөн 5 канал аркылуу көрсөтүлгөнбү, эфирден билбейм, бирок интернеттен көрдүм. Ошол Атамбаев жана Матраимов темасына байланыштуу абдан узак 2 саатка жакын убакыт алган берүү даярдаптыр дагы. Анан ошол жерде кенен баардык маселеге өзүнүн оюн айтыптыр. Мен дагы баардыгы көпчүлүк сыяктуу Эрнис агабызды абдан урматтайм жана сыйлайм. Кыргыздын мыкты журналисттеринин алдыңкы сабында турган адам, кесипкөй инсан деп эсептейм. Бирок ал жерде болсо баягы мындай менин жалпы көрсөтүүнү бир тараптуу деп эле бааладым. Анткени анан ал жерде мындай бир кызык жагдай болуптур да, мен ушул өзүмө тиешелүү жерин комментарий берейин деп байланыштым да. Мына Эрнис агабыз айтып атат да, Мирбек Айтикеев деген журналист бар, мурда НТС'те иштеген, мурда Азаттыкта иштеген, НТС'те иштеген, андан кийин эмеде тиги Атамбаевдин телеканалында иштеген жигит бар. Ошонун бир тууган агасы бар, Адлет Айтикеев деген, тигинде мындай деп мактап келип туруп, анан ошентип анан Азаттык боюнча пикирин билдирди эле деп. Анан мен баягы Алканова менен Алинин көрсөтүүсүнөн кийин Алканова Элнура иликтөө жүргүзгөн да. Анан ошол иликтөө боюнча өзүм пикирим айтып, Элнура чындап эле каталарын туура тапты. Алинин билдемеси иликтөөсү, биринчи иликтөөсү чала болуп калды деген мааниде өзүмдүн оюмду айтып, анан ошол Азаттык боюнча, Азаттыкта чын эле көп маселе бар экенин айткам да. Анан ошону бүгүнкү күндө байкасам, мындай жеке саясатка колдонуу, ушул нерселер байкалып атат да. Эми урматтуу агалар, сиздерге кайрылам да. Саясат мындай фактыны айталы, бирок бир адамдардын кайрылуусун же болбосо билдирүүсүн, кайсы бир учурда алган билдирүүсүн, мисалы Өмүрбек Абдрахманов экөөбүз азаттык боюнча бир берели дегенде бир 7-8 жылдан бери какшап келатабыз. Мына Өмүрбек байке калп айтып Азаттык болбой калды, Азаттыкты реформа кылыш керек, мындай болбойт, турмуш тиричилик радиосу болуп калды деп биз дайыма айтып жүрөбүз. Ошону баягы кыска мындай бир кандайдыр бир кызыкчылыкка пайдалангандай сезилди да магачы. Мен тааныбайм, бүгүнкү күндө дагы Венера Жуматаеваны кызматтан кетиши керек деп эсептейм. Анткени Венера Жуматаева келгени Азаттык ошол турмуш тиричилик радиосуна айланып, Данисте, Панисте, эже сиңдилер деген сыяктуу көрсөтүүлөр, жакында ага индилер деген көрсөтүүлөр ачылат окшойт. Устакана, анан кийин тиги майда чүйдө турмуш тиричилик базардагы жашоо жана башка сыяктуу темаларды чагылдырган радио болуп калды деп биз мурдатан бери айтып келатабыз да. Бирок мына кечеги Али Токтакуновдун берүүсү, алып чыкканы, иликтөөсү жана ошол жерде иштеген группанын жүргүзгөн иликтөөсүн баардыгы сыяктуу эле мен дагы абдан жогорку деңгээлде жакшы жана мыкты даярдалган иликтөө деп бааладым. Азаттык радиосу бул жолу абдан мыкты иликтөө кылган. Ошол аларга алкыш, жана ал жердеги фактылар иликтенип изилдөөгө тийиш. Буга өлкөнүн жетекчилиги жетиштүү түрдө көңүл буруп, мындай для галочки эмес, биздин укук коргоо органдары так, калыс жана таасын баа бериш керек. Бирок ага эч ким ишенбейт. Ошентсе дагы биз талап кылышыбыз керек деп эсептейм. Бул маселе четте калып, анан кийин кандайдыр бир мындай оюндардын аркасында калбаш керек деп эсептейм да. Калган Эрнис байкенин оюна толугу менен кошулам. Болгону баягы ошол нерсени мындай өзүнүн кызыкчылыгына, кыска бир убактылуу кызыкчылыкка пайдаланып, анан кийин ошону жармаштырбай эле, мындай түз эле айтып эле, мына мисалы Адлет Айтикеев инисине чаптабай эле, инисинин агасына чаптабай эле, эми мен ойлоптум, мен инимдин бир пикирин айтат окшойт депчи. Анан карасам, эми
иниме чаптабай деле мени мындай деле бир кезде Атамбаевка жан тартып жүр деле деп деле айтып койсо туура болмок деп эсептейм да. Мен Атамбаевдин башына каран түн түшкөнү, жан тартып жүргөнүм чын бул адамгерчилик эле сапат, эч кандай саясат жок ал жерде. Анан мен өз башынан эле мындай ошо мүнөзүм ошондой да, мисалы. Анан ошол эле учурда мына бул азаттыктагы берүү менен катар эле мен оюм, мына айныгыс эле позициям айтайын. Эч качан бул көрсөтүү Венера Жуматаеванын укмуш иштеп атат, жана ошол келгени гана ушундай иликтөөлөр болуп атат дегенге жатпайт. Бул көрсөтүү менен Венера Жуматаева эжекебиз өзүн актай албайт. Анткени ал киши абдан ыплас саясаттарга кийлигишип, кадровый саясатты өзү каалагандай калчап, азаттыктагы мыкты журналисттердин баардыгын тизеге чаап кетирип, азаттыктын баардыгын өзүнүн жеке менчик вотчинасына айлантып алганын биз бер жактан карап туруп эле билебиз да. Бул боюнча абдан талаш тартыштар, көптөгөн мындай кызыктуу талкуулар дагы да уланат деп ойлойм. Ал эми азаттыктын жанагы жасаган көрсөтүүсү бул жетишкендиги, бул деген ошол жердеги жамааттын эмгеги. Анан алардын аркасында аларга айлык берип, машинасын берип, офисин берип, жакшынакай шартын түзүп берип аткан Америка Кошмо Штаттарынын элинин эмгеги. Анын ичинде мен дагы Америка Кошмо Штаттарынын салык төлөөчүсү катары ушул Азаттык радиосунун ишине мониторинг жүргүзгөнгө угарман катары гана эмес, салык төлөөчү катары, ошолорго айлык берген миллиондогон адамдардын бири катары мен дагы өзүмдүн пикиримди айтканга укугум бар деп эсептейм. Анткени ошол Азаттык радиосу, ошол Эрнис Байке туура айтат, ошол жердеги жанагы ал деген Азаттык радиосунун Кыргызстандагы эч бир массалык маалымат каражаттарына салыштырганга мүмкүн эмес. Аны ал деген ушунчалык мүмкүнчүлүгү кенен, жана финансы кенен каржыланган, тыштан нейтралдуу, Кыргызстандын ичиндеги эч бир күчкө байланбаган нейтралдуу күчтөр тарабынан каржыланган радио деп эсептейм. Ошондуктан анын мүмкүнчүлүгү кенен. Анан аны кээ бирлер болсо бүгүнкү күндө 24K'ге же болбосо Аки Пресске же Супер Инфого же дагы бирөөлөргө салыштырып жүрөт, гезитке да салыштырып жүрөт. Бул уят, антип салыштырбагыла. Азаттык радиосу бул эч бир массалык маалымат каражаттарындагы мүмкүнчүлүк жетпеген мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ошону менен катар эле ошол Азаттык радиосунун иликтөөсүн мен дагы да айтам, абдан туура иликтөөсү, мындай иликтөөнү улантыш керек. Анан Атамбаев боюнча айта турган болсок, мына мисалы Эрнис Байке айтып атпайбы, эмнеге Атамбаевди айтпайсыңар депчи. Ошол Азаттык радиосу өзү ошол иликтөөсүн чыгаруу менен өзү мына ошол Атамбаевди дагы ошол иштин чордонуна тартып атпайбы? Алар айтып атат, алар деген 17-жылдан баштап башталды деп айткан жок да. Алар айтып атат, мына 2011-жылдан 2017-жылга чейин ошондой коррупциялык иштер болгон деп тастыктап атат. Ал 2011-жылдан 2017-жылга чейин ким президент болгонун биз бардыгыбыз билебиз. Атамбаевга барып такалып атат. Анан бул бир, экинчиден Атамбаев түрмөдө отурат. Жазасын өтөп атат. Эртеби кечпи качан чыгарын билбейм, бирок жазасын өтөп атат. Мына бул мындан артык кандай ал эмне кылыш керек? Аны даргасыш керекпи? Атамбаевди айтпайсыңар дейт. Айтып атат да, бардыгы эле айтып атат. Ал күнөөлүү болгон үчүн түрмөдө отурат да бүгүнкү күндө. Анан мындай биз эми мындай чектен ашкан эле бир жактуулукту дагы ташташыбыз керек. Атамбаевди канча айтканыбыз менен ага баары бир ал түрмөдө отурат бүгүнкү күндө. Жазасын өтөп атат. Ал өзүнүн күнөөсү болсо күнөөсүнө жооп берет. Анан башка ууруларды башкалар болсо тайраңдап жүрбөйбү көчөдө? Калган бажычылардын баары ошо бир эки бажыч түрмөдө отурат. Ошол Адамкул Жунусов бар, отурат. Андан тышкары Кубанычбек Кулматов отурат, бажынын жетектегенде. Азамат Исмаилов деген бар. Анан азыркы бажычылар бар.
бардык эле күнөөлүү да, бардык эле кантип эле ушулардын бардыгы апапак болуп калсын. Маселенин бардыгы мына мени менен мамилеси жакшы, мага спонсор болгон бажычылар күнөөлүү эмес, мага менин саясатымды колдобогон бажычылар күнөөлүү деп эки жака бөлгөндүккө жатат атпайбы? Маселенин баары ошого такалып атпайбы? Биз давай мында акты ак, көктү көк деп айтабыз да. Анан биздин Эрнис агабыз болсо бир жактуулук кылып эле, жалаң эле бир жактуу мындай андай деп туруп эле ал жака деги чаң жугузгусу келбейт да. Нарын айып агайыбыз абдан калыс чакан тиги кеп ошондо деген берүүсүндө абдан сонун кылып айтыптыр. Бирок ошол Эрнис Кыязов мырзага дагы жанагы асылуулардын себеби жөн эмес. Эрнис байке, асылуулар жөн эле жерден чыгып калган жок. Мунун баардыгы сиздин ошол мындай көрсөтүүңүз мандемдүү болгонун, бир тараптуу болгонун, жеке кызыкчылыгыңызды козгоп, анан ойгуп, кайкып мындай эме кылганыңызды мен деле көрүп, мисалы мен сизди канчалык сыйлайм билесиз. Мага мисалы эч бирөөнүн кызыкчылыгы жок экенин, Кыязовпу, Ниязовпу мага баары бир экенин сиз жакшы билесиз абдан. Мен анткени ошол азаттык сыяктуу эле эч бир Кыргызстандагы эч бир күчтөрдүн ичине байланбаган, окатымды башка жактан тыштан Америкадан окатымды өткөргөн жигитмин. Эч кимине карызым дагы, дооматым да аласа бересим да жок. Аны жакшы билесиз. Ошондуктан мен сизге дагы айтам, сиз абдан туура эмес кылып атасыз. Бир жактуулукка ыктадыңыз. Бул нерсенин улантууңузду каалабайм. Анткени сиз мыкты инсансыз. Бир көрсөтүү менен эле сизди минтип бир жакка чийип салгандарды мен эч качан колдобойм. Ал туура эмес. Сиз калыстык менен, сиз адептүүлүк менен жана журналистиканын эл аралык стандартын сактоо менен билдирүү жасашыңыз керек деп ойлойм. Ал эми Азаттык радиосу дагы ошондой объективдүүлүккө ыкташ керек. Ал эми анын жетекчиси Венера Жуматаева сөзсүз түрдө кызматын тапшырып, ал ошол Азаттыктын ичиндеги мыкты жакшы кадрларга бошотуп береби. Азаттыктын жетекчилиги өзү конкурс менен абдан мыкты адамдарды дайындаш керек деп эсептейм. Мага мисалы баары бир да, мисалы кече кийин бирөөлөр менен байланышып калганда айтып калышты да, ушинтип Венера эже сага таарынып атат, сен мен адилетке жамандык кылган жок элем, эмнеге мага эле асылып калды деп айтып атат дейт. Урматтуу Венера эже, мен сизди абдан сыйлайм. Адам катары дагы, журналист катары дагы сиз абдан мыкты журналисттердин сап башында турасыз. Бирок сиздин жасап жаткан Азаттык радиосундагы жасап жаткан иштериңиз бизге бер жактан эле көрүнүп турат да. Ошон үчүн мен 2011-жылдан баштап Азаттык радиосун, жок, жаңылып атам. 2012-жылдан баштап Азаттык радиосун тынбай сындап келаткандардын катарындамын. Мен үчүн Венера Жуматаева баштаган Азаттыктын жетекчилиги бул башка, ал эми Азаттык радиосу бул башка. Экөөнүн бир караганга болбойт. Азаттык радиосу деген бул ошол бир тиги 60-70 жылга жакын убакыттан бери келе жаткан, ошол үзгүлтүксүз иштеп кыргыз демократиясына салым кошуп келаткан бул чоң объект. Ал эми адамдар келет кетет да. Анан биз калыстыктан тайбашыбыз керек эч качан. Эгерде мына Венера эже, сиз, мен дагы бир жолу айтам, сиз мага эч качан жамандык кылган эмессиз. Сиз тескерисинче сиздин убагыңызда менин бир тууган иним Азаттыкта иштеген, Азаттык радиосунда иштеген, кабарчы болуп иштеген. Ошол жерден көз карашы, журналисттик бир кандайдыр бир чыйырлары башталган. Андан кийин НТСке кетти. Биз ал үчүн сизге абдан ыраазыбыз. Ошол Азаттыкка чакырып эметкениңизге. Бирок мен калыс сөздү айтышым керек да. Мен ошол эгерде Мирбекти, инимди ушу Азаттыкка ал деле, кызматка кой деле, тиги кабарчылыкка кой деле деп, анан мен Венера Жуматаева апапакай деп мен отуруп алсам, анда бул калыстык болбой калат. Мен атым Адилет да, мен адилеттүүлүктү айтышым керек да. Кем мени кандай атасаң ошондой сүзөт деп мен апам кээде тамашалап калат.
жактаганыңды бербейсиң депчи. Бирок калыс сөздү айтыш керек. Сизге жакпай калышы мүмкүн. Азаттык андан тышкары 2007 жылы мен камалганда Бакиевдин убагында Адилет Айчкеевдин ар бир кыймыл аракетин баарын чагылдырып турган. Ошол камактан чыкты, камалып атат, тиги сурак алынып атат, сот болду, сот башталды, сот болбой калды деп ар бирин чагылдырып турган радио Азаттык радиосу. Мен аларга Азаттык радиосуна жана алардын карапайым кызматкерлерине Эленура Мамбет Шакирова, Бурулкан Сарыгулова, Замира Кожобаева жана башка бир топ агаларыбызга, эжелерибизге мен ар дайым ыраазымын. Аларды ар дайым сыйлайм. 60 жылдыгында дагы барып өзүмдүн чакан белектеримди берип тапшырып аларга айтып кеткенмин эмне себептен азаттыкты сындап атканымды. Ошол эле учурда азаттыкты эмне себептен сындайм жана ошол эле учурда азаттыктын көп кызматкерлерин жакшы көрөм. Эмне себептен ошонун баардыгын айтып, түшүндүрүп, көз карашымды айтып келгем. Ошондон бери 2012 жылдан берки тынбаган менин көз карашым бар. Азаттык радиосунун жетекчиси, радиону дискредитация кылган адам радиодо иштегенге моралдык укугу жок. Моралдык дагы, юридикалык дагы укугу жок. Биз абдан жакшы билебиз. Ошондуктан башка адамдар, башка мыкты татыктуу азаматтар көп. Ошолор келип иштеш керек. Азаттык радиосун кээбилер айтат да, Азаттык радиосуна асылып калдыңар, Азаттык радиосу тигиндей мындай. Азаттык радиосу мыкты. Бирок анын айрым адамдары, жетекчилери мыкты эмес. Биз ушул нерсени так жана даана билишибиз керек. Акты ак, көктү көк дешибиз керек, караны кара дешибиз керек. Ошондо биздин коом ачык жана оңолуу жолуна түшөт деп ойлойм. Мага ушул Эрнис Кыязов агабыз дагы, Венера эжекебиз дагы таарынбасын. Менин көз карашым ошондой. Эрнис агабыз ойкутуп байкытпай, жеке өзүнө тартпай, же Матраимов тараптарга тартпай, өзүнүн калыс көз карашын бардык жагынан айтыш керек. Ал эми Венера Жуматаева Азаттык радиосун жаманатты кылбай кетиш керек деп эсептейм. Ошол. Анан Азаттык радиосу Американын жуугундусун ичет, анан Америка баардыгын башкарып атат дегендер алар объективдүүлүктү түшүнбөгөн, акылдары кыска жана көзүн жума алып ойлонгон, көзүн жума алып Кыргызстандын ичинен ары көздөй ойлонгусу келбеген адамдар деп эсептейм. Менин көз карашым ошондой.